ошол жанагы саткын 2-3 депутатка Европада отуруп алып туруп баштап аткан. Ошол жерде 10 жылдык Атамбаевдин саясатынын учурундагы өлгөндөрдүн отчетун берип коюш керек. Мынакей. Сабап ошол жерден калкалап порядок киргизбесе кысы оңолбойт деген бир колунан пок келбеген бирөө бар. Даже ошо аялдар өз аял болуп туруп, врач эмес эле, доктор эмес, алар өздөрүн эме сезип калган мындай. Жаналгыч. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайыны, эже карындаштар. Мен билгенден бир 10 күндөй болуп калды. Интернет тармактарында Атамбаевдин баласы жана Кадыр деген баласы, Тимур дегени, анан жанагы Болот Темиров түрмөдө беспредел башталды. Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн ишенген жан сакчысы Чыңгыз дегенди мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматына жетекчи кылып коюп алып, ал спецназ менен кирип, керек болсо өзү да кошулуп алып, түрмөдө отурган бир мындай закон мыйзамды сыйлаган бир жакшы адамдарды уруп атат, теп атат, жада калса өлтүрүп атат, анан темирге каратып бетин сүздүрүп атат. Тиги Тимурду коркутам деп, Тимур бечара аны көрүп коркуп атат, чочуп атат. Не кылабыз, Тимурдун жүрөгү түшүп калса, жүрөгүн каерден көтөртөбүз деп, мындай аябай эле бир, даже Европадагы 1-2 депутат саткындар таап алышыптыр. Жөн эле кайбай көтөрүп атат. Негизи ушул түрмө боюнча мен кыскача ой бөлүшөйүн туугандар. 2010-жылдан баштап, мен ар жагын айтпай эле коеюн, 2020-жылга чейин ошол акылдуу болгон Атамбаевдин баласы соска эмип, анан мороженое жеп калганга чейин, жана Тимур дегени акылдуу болгонго чейин ошол жерде Кыргызстанда эмне болгон? Кыргызстанда 300дөн ашык адам өлгөн түрмөдө. Алардын көбү чын-чынына келгенде ошол чорнилардын колунан таяк жеп, корккондон өзүн өзү алып өлтүрүп, алардан таякча бөлүп, ушул аябай өлгөн. Бирок мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматында эч качан порядок болгон эмес. Алар ошол чорнилар менен түздөн-түз кызматташып келген туугандар. Кыздарды салып берип, көрсөтүп, чорнилардын смотряшылардын эшиктерин ачып, любой неме катага кирип отурган кылып, керек болсо жанагындай төлөбөйм дегендерди апарып алдына коюп берип, түз мафияда камалган киши эч кандай тарбия албай эле, ал мындайча айтканда дозокко, рабствого, бир кулчулукка эле түшкөндөй эле болуп калат эле да туугандар. Анан ошол адамдар 300дөн ашык адам өлсө, аларды ошол жерде иштеген врачтар бар. Алар өздөрүн мындайча айтканда врач эмес эле, доктор эмес, алар өздөрүн эме сезип калган мындай. Жаналгыч, архангел, мындай бир периште сезип калган бир айбандар иштеп берди. Аттары эле врач болбосо өзү айбандан башка да, 2 буттуу айбандар. Алар ушундай мамиле жасайт түрмөгө отургандарга. Алар оорубаган киши дагы анын мамилесинен кийин ооруйт сөзсүз. Ошол айбандар момундай отчет берет. Ооба, мынча адам өлдү, анын мынча проценти туберкулезден өлдү, мынча проценти мындай оорудан ишылса, 90% хронический, мындайча айтканда, бир күндө өлүп кала турган оорулар эмес. Эртең менен ооруп, эртең кечинде ооруп өлүп кала турган. Мындайча айтканда, айлап, жылдап созулган ооруларды жазып отчет берет. Анда жазаларды аткаруу кызматында иштеген энең дурайын врачтар. Силер Батукаевди Атамбаевдин приказы менен колуна гүл карматып чыгарып койдуңар, эртең өлөт деп. Анда эмне үчүн алар да чыгарбайсыңар? Алар хронический туберкулезден өлдү деп чыгарып атасыңар. Анда өлөрүнүн алдында эч жок дегенде 3 күн туугандарынын алдында отуруп чайлашып, эркиндикте өлсө болбойбу, алардын укугу жок. Сөзсүз Атамбаевге окшогон бир саткын президент келип силерге приказ бериш керек. Мына бүгүнкү күндө аялдар отурат. Саляновага иштеген мыйзам аларга иштебейт. Анткени анын акчасы бар. Анын баласы жаш экен, кызы жаш экен. Кызы 16-га чыкканга чейин камалган болбойт деп, кокуй деп соттор чечим чыгарып, ал жүрөт. Анын андай келиндер түрмөдө төрөп, балдары менен чоңоюп атат. Түрмөнүн ичинде садик бар. Ошол түрмөдө төрөлүп, түрмөдө эч кандай күнөөсү жок отурган балдардын убалы
ошол азыркы аял киши отуруп отурган омбудсмен деген бир колунан пок келбеген бирөө бар. Даже ошо аялдар өзү аял болуп туруп ошол аялдардын укугун коргогон. Ошонун генеральный прокурордун ошондой эле соттордун ошо чечим чыгарган. Ошол эле жанагындай Атамбаевдин чочколорунун, Атамбаевдин ошолордун баарынын колунда, ошолордун убалдары. Мен сизге ачык эле айтайын. Бүгүнкү күндө Камчыбек Кыдыршаевич ошол нерседе теги чоң мафияны талкалайын деп өзү ишенген, эң ишенген, ишеничтүү адамын апарып Чыңгыз Эргешевичти биз уккандан жаш болсо да абдан мыначканда мыйзамды сыйлаган күчтүү инсан экен. Ошол жерге порядок коюп атат туугандар. Ал жерде бир гана жанагы отургандарды көрсөткөн положенецтерди сабаган жок. Ал жерде даже ошонун кызматкерлери да сабылып атат. Бир нече жолу эскертти, мындай болбойт Кыргызстанда, деп. Сабап ошол жерден талкалап порядок киргизбесе ГСИ оңолбойт. Камчыбек Кыдыршаевичке Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин. Ушуга окшогон карапайым элдин канын соргон ит акмактарды талкалап түбүнө жетсин Кудайым буйрса. Камчыбек Кыдыршаевичке ийгилик гана каалайбыз. Ошол Чыңгыздагы Эргешбаев Чыңгызга азыр кызмат жазаларды аткаруу, мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматынын жетекчиси. Ал да азамат жигит экен, ага дагы ийгилик. Ошол жакта порядок келтирбейинче болбой калды туугандар. Ал жерде отуруп алып, бир бечара камалып калса, действительно аны күрсөтүп ал жерде эмне кафе иштетип атабы, же эмне бизнес кылып атабы, ал ошол жерде камалып отурат билин. Аны күрсөтүп, коркутуп, өлтүрөм деп суицидке четкирип атышат. Ал бечара үйлөрүнө, туугандарына чалып мен өлтүрөт экен деп. Алар карызга батып, акча салып, тигилерди багып атат. Ошого окшогондорду сындырып атат азыр түрмөдө. Мына чындык. Канчалаган адамдар өлүп атат. Эмне үчүн ошол жанагы саткын 2-3 депутатка Европада отуруп алып туруп баштап аткан. Ошол жерде 10 жылдык Атамбаевдин саясатынын учурундагы өлгөндөрдүн отчетун берип коюш керек. Мынакей. Мынча адам өлгөн. Батукаевди кызыл килем менен чыгарып койгон Атамбаев бүгүнкү күндө бул жерде 2-3 тарампой менен, чочколор менен Кыргызстандын башты айландырбай эле койсун. Бүгүнкү күндө эми Кыргызстанда порядок эми келип атат. Ошон үчүн карапайым элдин башын айландырып, ар кандай нерсени айтып, мындай кокуймчу адам өлдү, эч качан эч ким өлгөн жок түрмөдө. А мурда действительно Атамбаевдин учурунда өлгөн. Асынып өлүшкөн, атылып өлүшкөн, таяк жеп өлгөн. Ошонун баардыгын оору өлдү, хронический. Мен өзүм адвокат, мен канча жолу ушул туугандар менен сүйлөштүм. Мен эртең менен сүйлөштүк эле, кечинде өлүп калыптыр деп, мынакей хронический деп справкаларды жасалмай калып колуна берген учурлар болгон. ГСИНди мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматын толук тазаламайынча, врачтарын жана айбандарын толук камабайынча өздөрүн камап ошол жерге отургузуп алып туруп, ошондой мамилени көргөндөн оңолушат. ГСИ эч качан оңолбойт. Чыңгыз Эргешбаевичке ийгилик, аман болсун. Врачтарын кошуп, сабап туруп, акылына келтирсин. Ийгилик гана каалайбыз. Ийгилик бар болгула, молодец. Аябай ыраазыбыз. Ушундай порядок келтирди. Антпесе ал жердегилер өздөрүн хан, өздөрүн мыначканда периште сезип алышты. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, рахмат сизге. Ушундай порядокты келтириңиз Кыргызстанга. Ишиңизге ийгилик, аман болуңуз, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Чыңгыз Эргешбаевич, сизге да ийгилик, бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат.